Екатеринбург шаарында ВТБ банкында сделкабыз болуп өтөт. Салам достор, бүгүн ВТБ банкта Екатеринбург шаарында Гулиза эжекебизди үйлүү кылып отурабыз. Куттуктайм сизди. Бүгүн негизи процентте эң башкысы удивление болгону процентный ставка 17 почти 18% деп келгенбиз, но 0,6%ке ниже бизге кредитный договор берди. Негизи эле үйдүн ситуациясы боюнча айтып кетсек, аябай приключение менен, эми это приятное приключение десек деле болот, потому что в моменте бул үйдү авансировать эткенде анын астында Сбербанк бизге отказ берди. Анан аны бир аз күтүп ВТБдан одобрение алгычакты тоже моменттер болду. Ошонун баарына чыдап, терпениеңиздарга чоң ыраазычылык. Кайрылып, ушинтип ишенип, Гүлнара өзүң кыла бер, эмне болуп атасың? Бир жамада бир жолу эле сурап коюшат. Ошол бешенеңиздер да ушундай жарык экен. Анан негизи бул үйдү майда таңдагансыздар, ошо майда таңдаган бойдон эле үй дагы сатылган жок да. Ошол сиздерге буйруптур. Биз азыр ВТБдан 17,4% менен кредитибиз бир аз азайды. Анткени материнский капитал, анан первоначальный взнос толук кошулду. Ошол эжекебиздин өзүнөн отзыв окуп кетели. Негизи иш боюнча анан биздин компанияга өзүңүздүн оюңузду айтып кетсеңиз. Рахмат. Ушунча чуркап бизге үй алып бергенге себеп болгонго рахмат. Биз да канча чуркап ушу Гүлнарага ишенип бердик, бирок ушу ишеничибизди актап алып берди. Биз уже 3 айдан бери чуркагадан отказ болуп, удан болуп атып, акыры бизге одобрение берди. Өзү ушунчалыгына рахмат. Жакшы компания. Силер дагы кайрылгыла үй алсаңар, Кудайга шүгүр, ушуна бүгүн сделкага чыктык. Дагы ак жолтой үйлөрдөн болуп, дагы дальше ушу үйлүү болуп, жүзгө кирип отурган ушу ниет кылсын. Кудай кааласа баары болду. Ушу Гүлнаранын чуркап, баарына чуркады, чыдады 3 айдан бери бизге дагы, ага дагы, буга дагы рахмат. Ушу баарына чуркап бизди үйлүү кылганына биз дагы ыраазыбыз. Чоң рахмат. Негизи эле жакшы шарт менен, жакшы условия менен өзүңүздөр каалаган үйдү алып атканыңыздарга мен да кубанычтамын. Эми аман эсен кутулуп, дагы үйүңүздөр көбөйө берсин. Эң башкысы ак жолтой үйлөрдөн болсун. Жакын арада биздин материнский капитал түшкөндөн кийин ачкычты тапшырышат. Ошондо кандай турак жайлуу болгондугу жөнүндө бөлүшүп кетебиз. Ошол куттуктайбыз. Чоң ыраазычылык. Башка дагы мекендештерге айтып кетерибиз. Негизи эле үй алган бир аз процесстери бар, өзүнө жараша. Ар бир адамдын өзүнүн ситуациясына жараша өздөрүнүн процесси бар. Эми Гулиза эжекебизде тоже ошол көп күттү негизи. Но в итоге результат хороший. Бүгүн ВТБда отурабыз, сделкада. Ошол эң башкысы, ошол результат да баарына жетиштик. Ставкага дагы илиндик. Последний хорошая ставка. Конечно, не из лучших. Эми азыркы ситуацияга байланыштуу, 17,4 ставка. Пока сүйүнүп отурабыз. Эми алдыңкы убактарда жакшы банктар дагы жакшы условия кылса, рефинансирование кылып, ставканы азайтып алсаңыз дагы болот. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга. Биз ошо ВТБда сделкабызды аяктадык. Азыр 3 саат отурдук, бир аз технический моменттер менен. Ошол баарыңыздарга көңүл бурганыңыздарга рахмат. Эжекебизди дагы бир сыйра комментарийдан лайк басып куттуктап койсоңуздар болот. Ошол кайрылыңыздар сиздер менен KG недвижимость компаниясы. Рахмат баарыңарга. Кайрылгыла, компанияга кайрылгыла, баары ишеничти актап, Кудай кааласа бизге да үйлүү болуп отурабыз. Кайрылып, үйлүү жайлуу болуңуздар. Чоң рахмат.